Чубак Ажы Жалиловдун билдирүүсү боюнча укук коргоочу прокуратурага кайрылды. Ош шаардык сотунун мурдагы судьясы кылмыш иш козголду. Ушул жана башка жаңылыктардын түрмөгү менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Түз эфирде мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы. Кылмыш шам адам укуктарынын коргоо борбору мурдагы муфтий алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалиловдун экинчи аялы тууралуу видео билдирүүсүнө байланыштуу Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылуу арызын тапшырды. Арызда видео кайрылууда айтылган фактыларды иликтөө, ал далилденсе прокурордук чара көрүү, укуктук баа берип, мыйзамдуу чечим кабыл алуу тууралуу өтүнүч камтылган. Чубак Ажы тартылган видеода ал мен үйлөндүм дагы, бирок байбиче менен ажырашкан жокмун. Ал бир аз капа болуп жатат. Капа болууга, кызганууга укугу бар. Мен Туркияда бала багып жүргөн, күйөөсү өтүп кетип, жесир калган 30дан өткөн келинге үйлөндүм деп жарыялаган. Учурда бул тасма интернетте кызуу талкууланып жатат. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык 2 жандан көп аял менен чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мен үйлөндүм, ошол Туркияда бала багып иштеп жүргөн, турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип, жесир калган 30дагы келинге үйлөндүм, 30дан өткөн. Башкы прокуратура Ош шаардык соттун мурдагы судьясына жана башка кызматкерлерине карата кылмыш иш козгоду. Алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, атайлап сот адилеттигине жатпаган өкүм, чечим же башка сот токтомуна жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталууда. Прокуратуранын маалыматына караганда 2006 жылдын 20 январында Жапалак айыл өкмөтүнүн токтому менен Ак Буранын боюнда жайгашкан 16 гектар жери 10 жылга жергиликтүү тургундардын бирине убактылуу пайдаланууга берилген. Бирок ал жаран жер тилкесине ээ эместигин карабастан Ош шаардык сотуна кайрылып, жеке менчик укугун таанууну өтүнгөн. 2013 жылдын 26 сентябрында шаардык соттун судьясы ал арызды канааттандырган чечим чыгарган. Анын негизинде сууну коргоо зонасында жайгашкан жер участогу жеке менчикке өткөрүлүп берилген. Быйыл 23 мартта Ош шаарынын прокуратурасынын арызы боюнча облустук сот ал чечимди жокко чыгарган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапар менен жөнөп кетти. Маалыматка караганда Жээнбеков Орус президенти Владимир Путин премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланат. 30 ноябрда Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Белоруссияга барып, Минскте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун юбилейлик сессиясына катышат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бул Сооронбай Жээнбековдун өлкө жетекчиси катары алгачкы сапары. Ал буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген. Өлкөдө күйүүчү майдын баасы өсүүдө. Буга дүйнөлүк нефтинин кымбатташы, Россиядагы айрым мунай компанияларынын ремонттук иштери жана кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал таасирин тийгизүүдө. Ал эми өкмөт өлкөнү күйүүчү май менен камсыздап, баасын турукташтыруу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жакын аралыкта бензинге болгон баа 2 сомго чейин жогорулашы күтүлүүдө. Бирок республика аймагында күйүүчү майга таңкыстык болбойт дешет тиешелүү тармактар. Бензинге болгон баанын өсүшү акыркы күндөрү байкалды. Мындай абал транспорт пайдалануучулардын капчыгына зыян келтирип, түйшүгүн арттырды. Анткени АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 40 сом 60 тыйынга чейин көтөрүлдү. Муну Газпром ишканасы Казакстандагы мунайга болгон тартыштык менен байланыштырат. Заводдордун баасы октябрь менен салыштырсак 11%ке өстү. Биздин тармагыбыз боюнча, Газпром нефть тармагы боюнча 4%ке гана эле өстү да. Ошонткенен биздин компаниябыз аябай бааларды катуу баат өспөсүн деп көп аракет кылып атабыз да.
Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыздоо, өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетине жүктөлгөн. Учурдагы абал боюнча маалымат алуу максатында аталган комитетке кайрылдык. Бирок тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилик мамилесинен улам сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дегенден башка конкреттүү жооп болбоду. Азыркы учурда Москвада күйүүчү заттар боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Биздин жетекчилик ошакта орус тарап менен жолугуп күйүүчү май маселесин чечкени кетти. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 1 миллион 200 миң күйүүчү майды түзөт. Быйыл 10 ай ичинде өлкөгө 818,7 миң тонна мунай кирип, анын 367,5 миң тоннасы ар кайсы үлгүдөгү бензин, 451,2 миң тоннасы дизель болгон. Бирок экономисттер өлкөдө бензиндин запасы түгөнөт дегенге кошулушпайт. Мындан сырткары ага болгон баадагы кескин көтөрүлүп кетүү коркунучу жок дешет. ОПЕК мүчөлөрү Саудовск Аравия баштап, аларда мүмкүн болгу быйылкы жылы эл аралык рынокко карап туруп бир аз кичине көбөйтүшү мүмкүн да. То есть ошого караганда биз келип аткан акча Россиядан, акча деп коем, келип аткан бензин ошо кирет көбөйсө бир 2 сомго дагы көбөйүшү мүмкүн да. Анан Казакстандыктан жок, анда өтө коркунуч болду. Анан Казакстандан алып аткан бензиндерди кичине убактылуу токтотуп атышат. Азыр Казакстан менен мамиле буюрса оңолот. Баанын көтөрүлүшү дүйнөлүк рынокто нефтинин кымбатташына жана кыргыз-казак чек арасындагы абалга байланыштуу. Бирок Россиядагы убактылуу токтоп турган мунай заводдору ишке кирсе, маселе жолу коюлары күтүлүүдө. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Көп кабаттуу үйлөрдөгү баатирлер кайрадан суткалык ижарага берилиши мүмкүн. Мыйзам долбоор жогорку кеңеште карала баштады. Ага ылайык мындай укук Ысык Көл облусунун жашоочуларына гана берилет. Тургундар жайында баатирлерин туристтерге ижарага бере албай жатканына даттанууда. Бирок мындай шартта алар жеке ишкер катары патент алышып, салыктарды казынага төлөмөкчү. Кошумчаласа кайрым депутаттар баатирлерди суткалык ижарага тапшырууну республика боюнча киргизүүнү сунуштоодо. Эске салсак, буга тыюу салуучу мыйзам бир жыл мурда эле кабыл алынган. Анын себеби жашоочулар суткалык баатирлерден ызычууга даттанганы болгон. Улуттук банк ноябрдагы 9-чу интервенция менен чыкты. Кечээ өлкөнүн башкы каржылык мекемеси доллардын кескин кымбатташын алдын алуу үчүн валюта рыногуна 4,5 миллион доллар сатты. Муну менен Улуттук банк бул максатка ушул айда эле жалпысынан 41 миллион 250 миң доллар сарптады. Анын ортосунда америкалык валюта бир аз чайпалууда. Акыркы 3 күндө ал 10 тыйынга бекемделди. Учурда анын 69 сом 60 тыйындан сатып алышып, кайра 69 сом 80 тыйынга сатышууда. Эми спорт жаңылыктарынан оор атлетика боюнча 2018 жылкы дүйнө биринчилиги Ашкабадта өтөт. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги уюмдун басма сөз кызматына шилтеме кылып билдирди. Маалыматка караганда алгач дүйнө биринчилиги Перунун борбору Лимада өтүшү керек болчу. Бирок ноябрда Перу мелдештерди өткөрүүдөн баш тартып, ал укукту башкага берүүгө даяр экенин билдирген. Inside the Zeimiş порталы билдиргендей, Лиманын бул чечими мелдештер өтүшү керек болгон Сан Исидро спорттук борборунун даяр эместигине байланыштуу. Анда 2018 жылдын декабрына чейинки ири спорттук иш-чараларды өткөрүү мүмкүн эместиги кабарланган. Быйыл сентябрда Түркменстан уруш искусствосу боюнча жабык имараттардагы 5-Азия оюндарын өткөргөн. Программабыздын соңунда биздин сайтты эсиңиздерге сала кетейин. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер Ынтымак чекит KG сайтынан дагы окуй аласыздар. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Сиздер жаңылыктардын түшкү чыгарылышын көрдүңүздөр, бизден алыстабаңыздар.